Эркин тоо конушунан 12,5 12,5 болгон кызыл кирпичтен салынган өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Жакшы жери жолдору кенен, мынакей үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Бул жакта дагы кошумча курулуштары да бар экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Instagram, YouTube'дан көрүп аткандар болсо, описанияда ээсинин номери жазылып турат. Үйдүн жайгашкан жери Эркин тоо. Экинчи көчө 48-үй болуп калат. Сиздер үйгө баруу үчүн бул жактан Гагарин тарап менен келсеңиздер деле болот. Бул тарабынан Ала тоо жактан келсеңиздер деле болот. Элмир Егеманалиевич экинчи көчөнүн кесишинен бир аз эле батышты карай жүрөсүздөр. Үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден жүргөн маршрутка автобустар көп эле бар туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы Дарек Эркин тоо экинчи көчө 48-үй болуп калат. Участогун аянты 4,5 соток. Чыгыш жери мынакей бул жерден башталат. Калитка, дарбазасы сүрүлүп ачылып жалган дарбаза экен. Батыш жери анда бул кошунанын заборуна чейин туугандар. Так, жолдор кенен, электр энергиясы бар, суу бар туугандар. Бул жактан прожекторлор орнотулуп тур көчөлөргө, шебен төшөлгөн. Көчөлөрдө тууган кенен көчөлөр. Анан бала бакча бул жерде бар экен. Мектепке деле бир аз эле жүрөт. Жөө эле барып келишет балдар туугандар. Мектеп деле жакын. Бул жакта дагы экинчи чоң бир жерге мектеп, бала бакча, ФАП салынып аткан жүрөт туугандар. Гагарин көчө жака. Андан ары коросуна киребиз. Мынакей алды тарабында машина койгонго жайы, ылдый тарабы стяжка болгон. Бул жакта узун турасы 12,5 болгон чоң үй. Өйдө тарабы мансард. Азыркы учурда биринчи этаж толук бүткөн, экинчи этажда мансардты бүтүрүп алсаңыздар болот туугандар ички тарабына. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул үйдөн сырткары төрүндө дагы кошумча курулуштары, очоккана, баня, времянка, навес, ар жагында отункана, ушул сыяктуу бардык кошумча курулуштары бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Мына жаш бактары. Бул жагына киргенде оң жакта көмүрканасы, ички тарабында көмүрү менен туугандар. Так. Андан ары силерге эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Негизи кириш эшиги. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы туугандар. Мынакей. Так, андан ары түшсөк. Бул жакта ушундай коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Түз киргенде бул жакта мындай холл жайгашкан. Холлдон кухняга, залга дагы бир бөлмөгө өтүп кетсек болот. Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Кухня, кухонный мебелдер, вытяжка туугандар. Бул жагынан вакуумдатылып суу чыгарылган. Сиздер кухняга жанагы бул тарап менен дагы кирип чыксаңыздар болот. Кире бериш тарап менен дагы. Бул тарап менен дагы кирип чыксаңыздар болот туугандар. Андан ары бул жагында зал жайгашкан. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Бул тарабынан терезеси, отоплениянын материалдары. Көрүп тургансыздар, жакшы ремонт. Так. Бул жагында дагы бир спальня бөлмөсү. Мынакей түштүк тарабынан терезеси. Полдору ламинат. Анан кире бериштен коридордон солго бурулсак, бул жерде каттарынан 2 спальня бөлмө дагы. Мынакей спальня бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезеси. Бул жакта отоплениянын котелу. Котелго сиздер сырттан дагы, ички тараптан дагы кирип чыга аласыздар. Бул жерде душ, ажаткана, сыртта дагы ажатканасы бар туугандар. Үйдүн түндүк тарабында мынакей туугандар. Сабырга чейин дагы кенен бош аралык ташталган. Септиктер, мынакей туугандар, отоплениянын котелу мынакей. Жана ички тараптан көргөзүп, кирип сырткы тараптан кирип чыга аласыздар. Андан ары бул жагында гүлдөрү. Так. Бери карай жазып мындай жеңил конструкциясынан салынган ушундай помещениясы, андан кийин времянкасы, дагы бир склад. Үйдүн түштүк тарабы, бул жакта ушундай жаш бактары, мөмө кирген алма, черешня. Бул жакта дагы бир септик. Ажаткананын өзүнчө, суунун өзүнчө, баары өзүнчө экен туугандар. Бул жактан тротуар менен мындайдан келсеңиздер да болот. Мына бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Үй толук түрдө кызыл бышкан кирпич менен бүтүрүлүп, сырткы тараптан жылууланган туугандар. Бул жакта курулуштар дагы полный кирпич экен туугандар. Мынакей караңыздар, кызыл бышкан кирпич. Анан бул жерде очокканасы. Мынакей бул очоккананын ички тарабы.
кушаканасы. Бул жерде бир склад, ары жакта бир ремянка. Так, анан баня. Бул жана тротуар кеткен. Сыртка жатканы, жана бул жерде бир навес туугандар. Батыш чегара кошуна менен ортодогу эскаблоктон болгон заборго чейин болуп калат. Баасы бул үйдүн $90,000 сурап атыптыр. Реальный клиенттер менен дагы сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0702 08 96 76. 0702 08 96 76. Экинчи номери 0502 610 613. 0502 610 613 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.